Assalamu alaikum hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Assalamu alaikum Qadamjoy жаңылыктары YouTube kanali kattaluvchilari. Amansizlarmi? Kirib kelgan 2024-yil жаңы жылыңыздар barыңызlarga qut bo'lsin. Men 2023-yil baribizga yaxshi jiyintiq bilan jiyintiqtaldi. Akırkı videomuz bizden ataqtуу жазма akınımız Molda Niyaz babamızın esterligini açuu azemiden tartılgan acooz baş bolup açı bergen video menen ayaktadı. Bul dagı bir жақшылык. Men hazır bugün Oşko safar tarttım. Qadamjoydan Oşko barıp keleyin dep özüm jumuşlarım menen hazır Noqat'a beri Noqat'a jettik. Noqat'tan Qadamjoydan жолда туруп машина тостум. Bir жақшы insan келип өз машинасы менен токтоду. Бизди салып алды. Жолда келе жатып, жақшылап бул кишиге мындай байкап карасам, көздөрү тааныш. Бул инибизди каякта көрдүм экен деп отуруп, акыры Кызылкайга жетейин дегенде тааныштым. Бул өзүбүздүн атактуу жаш таланттуу жигиттерибиздин бири. Тамашоочу, тамада алып баруучу, жалпылап айтканда таланттуу жигитибиз. Qadamjoyибиздин кулуну, Qadamjoydун даңкыны, атыны чыгарып жүргөн кулунубуз. Кызыл Булактын тургуну Тайырбек Исмадалиев. Ушундай жакшы адам менен кетип атамын бүгүн. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Бул 24-жылыбыз ушундай жакшы видеолор менен башталмакчы болду. Кудайга шүгүр. Тайырбек эми сиз менен мына Noqat'tan Oşko жеткиче Süйлөшүп кетебиз. сүйлөшүп кетебиз. Assalamu alaikum да бир жолу. Жалпы бизди көрүп аткандар 2024-жылы ийгиликтүү жылдардан болсун. Барыңыздарга үй бүлөлүк бакыт, бекем, ден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Жакшы күндөрдө, тойлордо, жакшылыктарда, концерттерде жолугушканды Аллахым өзү насип кылсын. Рахмат. Тайырбек мен сүйлөбөй койсом бул өйрөткөн да. Сурай бериң. Мен айтып берем. Мына өзүңүз айтыңыз уже сапарлаш болуп, жолубуз бир экен, Ошко жөнөп калдык. Жана Бишкекте бир передача бар го, таксиде кечке жүрүп сүйлөшөт го. Ошондой болот экен. Жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Qadamjoy жаңылыктары YouTube каналынын катталуучулары, барыңыздарга рахмат. Сиздердин поддержкаңыздар менен, колдооңуздар менен бул каналыбыз 10 миңге жеткени калды. Мынакей буну Тайырбек менен иншалла. Кече неге бардыңыздарбы? Өзбекстанга. Болду, экинчи жайда болчу. Жанагы сухбатыбыздан кийин деп коелу. Ошондон кийин дагы подписчиктерибиз, жана колдоочуларыбыз көбөйөт деген үмүттөбүз. Эми Тайырбек, сиз канчанчы жылгысыз? 92 миң. 92-жылгы экен. 32-ге чыктык. 32 жашка чыгып калыптыр. Уул кызыңыз? Бир уул, бир кыз. Келиним бар. Кудайга шүгүр үйлөнгөн, бир уул, бир кыз бар экен. Атасымын катакшы болуп калды, 32-ге чыгып. Өмүрүңүз узун болсун, бактылуу болуң. Алдынан айтып коелу, катталып подписка кылып, Qadamjoyдун жаңылыктарын каналдан көрүп туруңуздар. Шуну унутпаңыздар. Подписканы бир басып коюңуздар. Рахмат сизге. Видеолорду көрүп турасыздар. Мен айтканын кылсаңыздар дагы тамаша үчүн айтканын кылыңыздар. Эми Тайырбек, өзүңүздүн эми мектепте окудуңуз Молда Ниязда. Молда Нияз мектебинин ийгиликтүү 11-ди бүтүрдүңүз да. 11-ди бүтүргөндөн кийин гана ошол тура эле Ошко барып окууга кирип, студент сразу. Кайсыга тапшырдыңыз ушунда? Ош мамлекеттик университетинде окугам мен. Ошмуда. Ошмуда табиаттануу жана география деген факультетте ветеринария деген адистикти бүткөнмүн. Кесибим боюнча ветеринардык врачмын. Жаныбарлардын любой түрүн карайбыз. Малдыктырлар экенсиз да? Өзү жалпак тилде. Жалпак тилде малдыктырмын. Жана сахнада
баягы ойноп бүтүп түшсөңүз да ачалабы мындай малым болуп калды. Көп телефондон. Мына от жебей калды го. Мына аксап калды го. Эмне кылыш керек? Дейт да жооп да. Кадам жайга түшүп калса, не деген үкөл ал дедиң эле? Ушундай. Кесиңизден келип чыгып жооп бересиз, туура? Жооп берем. Айылга келип калсам, колдоп бер дегендер, колдоп берем. Накей. Универсал деп ушуну айтат. Ошон үчүн баягы командаңыздардагы универсал экен да. Ооба. Бүт бардыгы сиздерге окшоп эки кесиптин ээсиби? Эки кесиптин ээси бар. Бардыгы универсал. Эки эмес, даже 5-6 кесиптин ээси. Ой, жакшы экен. Калыбек электрик, Садык электрик, Актилек ГАИ. ГАИ да бар. ГАИ да бар. Мен ветеринардык врач, чогулганда универсал. Чогулганда универсал. Эң туура, эң жакшы аттандалган экен. Жалпы универсал командасыга Кадамжайдын атынан, Кадамжай жаңылыктары YouTube каналынын катталуучулар атынан жалпы шериктериңизге, командаңызга жалындуу салам. Болду, Алла ыраазы болсун. Кудай буйрса. Мен Халиков Тажи Махаммад, жеке блогер. Кайрыбек шериктериңиздин мындай ака тууган болом, жакшы. Эми Кайрыбек, бул тамашабага талант келип калганыңыз, искусствого келип калганыңыз кандай болду эле? Башы ушу университетте окуп жүргөндө эле, мектепте окуп жүргөндө кичине сиз айтмакчы, сахнага чыгып, күлдүрүм иш кылып, кичине ырдап, ушинтип койчу элек. Андан кийин университетке келгенде 1 жыл баягы Ош менен таанышып, уже кыйла Ошту көрүп, сиңишип калганга чейин унчукпай эле жүргөнбүз. Анан 1-чи курсту бүткөндөн кийин, анан 2-чи курста, анан анализдеп, не кылса болот, кандай кылса болот деп эле ушинтип атып эле башталып кеткен аны. Өзүбүздүн факультетте КВНдерге чыгып жүрдүм, кийин университетте чыгып жүрдүм. Анан тамашоонун Оштогу филиалына чыгып жүрдүм. Кийин анан ошол жерден Оштогу филиалга чыгып жүрүп, анан Калыбектер менен таанышып, анан Бишкекке барбайлы, ноонеймден кийин команда жок, биз барбайлы деп туруп эле анан бир команда чогулдук, Садык, Калыбек болуп туруп эле анан Бишкек аттандык, Оштон сборный команда болдук. Калыбек башка команда эле, Садык башка команда эле, мен башка команда. Анан ар бир команданын кыйын балдары чогулуп туруп, бир команда болуп туруп, анан Бишкекке жүрүп, анан Бишкекте Кудайга шүгүр өзүбүздүн күйөрмандарыбыз таап, ушул жолго түшүп, азыр эми диплом боюнча иштебесек дагы эл кызматында, ушу тойлордо, жакшылыктарда, концерттерде жүрөбүз. Жакшы. Кудайым насип кылган экен. Башталып кетти анан. Чыгармачылык. Ушу кайсы жыл башталчу? 2009 университетке барганбызам, 2010 башталды. 2010дон бери акырын башталып универсал болуп түптөлгөнүбүз 2013, Бишкекке барганыбыз 2013, былтыр 2023, 10 жылдык юбилей концерт бердик. Быйыл Кудай буйрса 11-чи жыл. Дагы концерт беребиз Кудай кааласа. Эрте жазда марттын башында Баткенде да, Кадамжайда да, Кызылкыяда да, Ошто да, Бишкекте да концерт болот. Алдын ала чакырып коеюн. Рахмат. Бул майларга пландалып атабы? Мартта. Жакын эле экен. Мына кыздар, келиндер, өзүбүздүн Кадамжайдын тургундары, бүт эле Баткен областыбыз тургундары сиздерге жакшы жаңылык, Кайрыбектин өзүн ооздан уктуңуздар. Алдын ала концертке чакырып коеюн дедик, Ооба. Кудай буйрса. Марттын 10-у же 11-и Орозо деп атышат. Ошо Орозого чейин Кудай буйрса бир элдин маанайын көтөрүп берип коелук, Кудай буйрса. Марттын башында, ушу марттын 1, 2, 3, 4, 5 ушу күндөрү болуп калса керек, Кудай буйрса. Концерт менен башталат, анан Орозого кирип кетебиз, анан 1 ай Орозо буйрса, Орозону тутуп, тарайх намаздарга барып, ушинтип жүрөбүз анан. Жакшы экен. Бул чыгармачылыкта кызыктуу окуялар көп болот да. Өзүңүз эми бардык эле жашоо кызыктуу өзүбүздү биз дагы көрүп жана күзөтүп барып турабыз го. Бирок өзүңүзгө жаккан, эсиңизден эч чыкпай турган бир кызыктуу вакыа айтып бериң. Сахнадан болдубу же бир жолугуш жеке турмушуңуздабы, достор мененби? Эми Калыбектер менен болот да бардык эле. Кызыктуу окуялар көп. Кайсы жерде Жалал Абадта Шамал сайдабы экен, Таш көмүрдө экен концерт коюп атабыз. Сахнада концерт болуп атат, эл залда олтурат, күлүп атышат, жыргап атышат. Анан бир тамашада Садык турган жерден эле эңкейип туруп пол дурган жери бар эле да. Күндө эле ойноп келатабыз. Анан ошол жерге Таш көмүрдө болсо керек. Ошол эле тамашаны ойноп атып, Садык эңкейип жерди урганда
Sadıktın beti başkaça bolot düştü da mындай аңы өзгөрүп да кызара düştü да. Анан не болду экен деп эле биз сахнанын аркасында турабыз, ал сахнада ойноп атат. Не болду экен деп эле турсак Садык акырын сүйлөп калды дагы. Сахнага бекинип мындай элди караганча мындай жаны менен жылып келип калды. Көрсө Садык эңкейип жеп турганда шымыр жыртылып кетти. Сахнада турган жерден шымыр жыртылып, ошо үчүн кызарып бозоруп уялып кеткен экен эле да. Кийин чыгып алып күлүп атабыз. Концертке келген эл түшүнбөйт. Не болгонун ал байкатпады да. Аркасында биз туруп күлүп атабыз да. Кийинки тамашаны ойнош керек, сахнада эч ким жок. Биз аркада күлүп атабыз. Садык шымын алмаштырып жүрөт, күлбөгүлө деп. Жакшы ошол жерде запасной шымдар менен жүрөсүң да, костюм шым алганда 2ден костюм шымдай алмаштырып алганга. Шарт эле нарыдан бери алмаштырдык, кийинки тамашаны ойноп кеттик. Кызыктуу окуялар көп негизи. Бул ичара калып кетсе керек эле, бирөөгө айтылган эмес, же көп жерде айтып жүрөсүздарбы? Жок, өзүбүзчө калганда күлүп коебуз. Садык, мени инимди кечирип коюң. Ол бүтүн YouTube көрүп аткандарга полный айтып салды. YouTube элге бүт айтып салды. Эми кызыктуу да, эми уруп жүрбөң, урушуп жүрбөң. Садык чатки бала. Садык өмүр узун болсун, жакшы бала. Насип кылса баардык командаңыз менен бир интервью алыш максатым болуп калды. Кудай буйрса. Жакшы. Анан акыркы жаңылыктардан кандай ниетиңиздер бар? Же бир планыңыз барбы? Акыркы жаңылыктар азыр көрүп атса керек, баардыгы эле тамашодон ойноп кеткен балдардын баары Кыргызстан боюнча, Бишкекте болобу, Ошто болобу, тамашада ойноп кеткен балдардын баардыгы четкий сонун кыргыз элине күлкүмүштүү боло турган комедия, сонун кинолорду тартып атышат. Ошолордун катарын толуктап биз да былтыр бир кино тартканбыз, Шерикте. Шерик кино YouTubeга чыкты, бош убакытта Шерикти көрүп коюңуздар. Андан кийинки уже универсал дагы бир кино тартып койдук. Кудай буйрса, иншалла 15 февраль күнү Кыргызстандын бардык кинотеатрларынан коюлат. Азыр ошол кинону монтажы жүрүп жатат, звуктары жазылып атат. Эми жакын күндөрү рекламалары кетет. Акырында 15 февралдан сонун комедия универсалда Ошто тартылган мощный кино болот. Комедия жанры. Ошто болобу, Кызылкыяда болобу, Бишкекте болобу, кайсы жерде болбосун кинотеатрдан көрүп койсоңуздар болот. Эми универсал концерт, кино, той, жалаң гана жакшылыктарда экрандардан көрүп туруңуздар. Рахмат. Бул эми кино кандай кино, аты неме, бул профессионалдык сыр болуп турсун, Ооба, анын рекламасы чыкканда өздөрү түшүнүп алышат. Жакшы. Эми жанагы кече акыркы жаңы жылга жакын мен көрүп калдым. Баягы Өзбекстанда барып концерт койдуңуздарга, универсал. Кайсы жыл болду дедиңиз? Ал былтыры. Мурдагы жылы болгон. Өткөн жылы 2023 жазда болду. Июнда, жайда болгон экен. Жайда болду. Ошол Өзбекстандагы КВЗ деп коет. Ошо КВЗ 30 жашка толуп юбилей концерт коюшкан экен. Ошо кодом катары чакырды эле. Кыргызстандын сборный деп, ошол мен, Калыбек, Садык, Жакшылык, Икрам, Кадракая болуп бардыгыбыз барып келдик. Өтө сонун болду да, көргөндөр бардыгы баалашты. Өтө жакшы. Эми сиз менен биз мына Өзбекстанга жакын эле турабыз да, өзбекчени келиштире сүйлөп койдуңуздар. Калгандарды жаттадыбы же олар да билет экен? Жок, эми негизи ушул түштүк тараптагылар түшүнөбүз. Өзбек туугандар сүйлөсө, анан биз сүйлөсөк алар да түшүнөт. Анан барганда биздин тамашаларды алар түшүнбөй калбасын деп колубуздан келишинче өзбекче сүйлөгөнгө аракет кылдык. Себеби залда полный өзбектер отурат да, туугандар. Анан аларга кыргызча сүйлөсөң, анан кээ бирөө түшүнбөй калышы мүмкүн деп. Жок, ушунчалык жакшы сүйлөдүңүздөр. Кээ бир өзбектер эми өзү тамберди окшойт экен. Ташкенттиктер эми шева деп коет, олар да бизде диалект дейт го, түштүк жана түндүк диалект дегендей. Олар да өтө сонун мындай күлбөгөн жан калбады да, кыскасы өтө жакшы болду. Кыргызстан комментарийлерди окусаң, ушу өзбек туугандар жаздырып барды. Кыргызстандан келгендер молодец, сонун ойнодуңар депчи. Ажайып болду кыскасы дең, Жакшы. Өмүрүңүз узун болсун, өтө жакшы. Сизге да рахмат болду. Жакшы киши экен. Топу тине кетип атып, чарта телефонду алып чыга калып туруп эле, штатик өрнөп туруп эле. Мындай биз моменттен пайдаланып калайлы дейбиз да, баягы мергенчи ар дайым мылтыгын көтөрүп жүрөт да, алдыда каптар чыгабы, көк үшкөн дейбиз. Биздин түштүктө каптар дейт.
жанагы коёнчуга ата кылат го. Биз да мына бирөөнү аттык да эми. Ошондой папути эле, а? Папути, бул жакшы болду. Бул Эрбек, жашооңуз Кудайга шүгүр мына азыр 30дан өтүпсүз да. Ооба. Жашооңузда жакшы тамаша оюн күлгүзүп окта жүрө бериңиз, бирок арманыңыз барбы? Мындай ишке ашпай калган же болбосо өкүнгөн учуруңуз болгон? Өкүнгөн учурларга болбоду. Болбасын. Болбосун былай. Канчамча кээде катачылык кетип калганда оңдоп түзөгөнгө сөзсүз түрдө аракет кылабыз. Бирөө менен урушуп кетсең кечирим сураганга аракет кылабыз. Бирөөнүн көңүлүн оорутпаш керек да азыр жашоодочу. Жакшы. Бирөөнүн көңүлүн оорутсаң ичинде жүрөгүндө кандайдыр так калып кеткен болсо, кийин жоопкерчилиги катуу болот да. Ошондуктан урматтуу бизди көрүп аткандар, бири-бириңиздерге жылуу мамиледе боло бериңиз. 5 күндүк өмүрдө ким бар, ким жок. Туура айтты, эң туура айтты. Бардыгы көңүл калган эң жаман. Эң жаман нерсе ошол. Бирөөнүн көңүлүн ооруткан өтө жаман нерсе да. Жада калса үй бүлөгө, бир туугандарга жылуу мамиле, досторго, тааныган тууганыңызга бардыгына жакшы мамиледе боло бериңиздер. Сиздерден эч нерсе кетпейт. Эчтеге кетпейт. Бир сом акча кетпейт жылуу мамиле түзгөнгө. Расходуңуздар кетпейт. Жөн гана маанайыңыздар көтөрүлүп, эгерде менен өткөн болсо, кечирип досум, тууганым, акам, бир тууганым. İnsan ekemiz, pende ekemiz, bizde get durat eken katacılık. Katacılık hoç sizden emez, narkıdan geçse dağı siz geçirim sorup koyarız. Soğuptu siz işte palaveriniz. Ey barakalla, annaki. Bugünkü sözdün, bugünkü tağımdın en aldı sözü oldu. Tayyip sizge çok rahmat. Uşunday motivasyonlu sözlerdi aytıp bergenimiz için. Emi, bunday tamışaçı bolgan ekin, tamışalaşıp keteyli, kaygılaşıp keteyli. Bunalı komandada kança bir tuğansızlar? Komandada kança bir tuğan bol kaldı. Bir tuğan bol kaldı. Studentik 2010'dan beri olsa bir 13-14 yıldan beri bir tuğanda ile olup kaldık. Ardığımız pattaşlık. Kollektiv degen şunday da. Toy tapırlarga barıp jakşılıkta birge ister. Sözsüz türde, sözsüz türde. Kaysi de olmasın jakşılıkta da birimiz koldop. Universal Murda birinci 5 bala olacak. Batkenden Azamat degen dostumuz var ele keyin al jumuşka girip oşo menен jumuşta kalıp bizge жетишпей kalıp ketти. Төртөөбүz kaldık ele keyin azыр hem inilerde bizim özümüz şakirtlerdi koşkanбыз. Azыр üçөө koşulgan, жетөөбүz DJ'miz menен 8 kişimiz azыр. 8өөбүz bir tuğanday bolup kатташып. Жакшылыктарда концерттерде жүрөбүз ушинтип эле. Төртөөбүz чоң, төртөө кичине. Ошондо чоңдордон сиз, Калыбек, жанагы Садык, Актилек төртөөбүз. Актилек төртөөбүз. Чыган жаңгылары жаңы. Калгандары бизден кийинки Оригинал деген команданын балдары азыр Универсал болуп бизге кошулган. Аларда да үчөө кошулган. Жакшылык деп таланттуу жигиттер. Жакшылык жанагы жымчыйган пончик балабыз. Жакшылык, жакшы бала да өзү. Аты эле айтып турбайбы, жакшылык. Жакшылык, мен сизди жакшы көрөм, урматтайм, сыйлайм. Бардыңар деле. Эми сиз эч качан бул дүйнөдө жалган сүйлөбөгөнсүз, а? Жок, сүйлөгөнмүн. Эми bir-эки жолу сүйлөгөнсүз. Болуп турат да. Келинимди жакшы көрөм деген сөз. Бардыгы эле айтат го, жала үйлөнгөнчө жакшы көрөм, алтыным дейт. Ошолбу же башка? Жок, алтı айтпайт, эме деп айтат го. Кээ бир учурда сүйлөп койсоң боло берет анча-мынча убакта. Мисалы сулуу эмес болсо сен сулуусуң деп койсоң боло берет. Ал чубак устазын сөзү. Жакшы көрөм деп коюшуң керек. Сен эстүүсүң, эси жок болсо деле эстүүсүң деп коюш керек дегендей. Чубак устаз айтып эле. Жанагы азыр умра сапары ажыга барып келип мода болуп атпы? Бир эми мен да күлдүрүп коеюн сизди. Жанагыдай дептир да. Аялы менен күйөөсү жана хаж сапарыга барып келиптир да. Хаж сапарыга барып келгенден кийин күйөө өзгөрүп калыптыр да. Аял айтатмыш атасы, сиз хажыга барып келгенден кийин мынча эле өзгөрүп калдыңыз. Мага болгон мамилеңиз дагы сус болуп баратат. Мени жакшы көрөм, алтыным деп сүйлөп турат элеңиз. Неге мынчалык сусташып кеттиңиз? Же эмне болду десе, мен ал жакта тооба кылып, ибадат кылып келдим. Жалган сүйлөгөнгө болбойт экен мына кийин.
Bolğanda hem oşondoy da. Жоқ, мен сізге чынчылбысыз дегенім азыр тамашалы bir сұра берейін. Ава чынчылбыз. Чынчыл болыңдағы мынакин ошол өзүңүздүн командаңыздан, бирге иштеген командаңыздан кимисин эң жакшы көрөсүз? Мындай баалап сыйлайсыз дейм да. Досторыңыздан. Общийби? Ооба. Мен бардыгын жакшы көрөм. Бардыгын жакшы көрөм. Бардыгын, досторду, инилерди. Сон. Ажыга бара элексиз, а? Баргам. Ажыга барган эмесмин, Умурага баргам. Жоғын сөйлеш керек еді. Демек чын екен достар, демек чын екен. Эми дагы ошол сөзгө дагы бир тамашалуу суроо болсун. Чындыгын айтыңызчы, кимисин жек көрөсүз? Кээ бирде мындай жакпай кеткен жактары бар да. Болот да эми. Балдардан достордон да. Калыбекпи, Садыкпы, кимисе жакшылыкпы? Жек көрбөй эле кой. Кээде урушуп турам. Инилерди, болбойсуңбу анан, мындай кылбайсыңбы, тиз кылбайсыңбы деп. Анан каты тийип алганбысам кечип калгыла. Жигитиңиздер, ошондо жаман көрөткөн, жек көрөткөн да ойлоп албагыла. Просто мен көңүлүмдөгүдөй болбой калгандан аны кээде айтканды кылбай калганга урушпайм ушундай. Катып. Досторду урушпайм. Инилерди ушундай катуураак кээде мындай характерин көрсөтүп жиним келтирип кетип калган. Şu soruğa bekar verdim değil mi? Çok hürmetli görüşçüler, hürmetli Universal komandasının jigitleri, bu Universal Çınçıl jigit özü, mağa okşaş, mesumda maqtab koydular. Bu çındığında içideki bardık sözünü aytıp, tuğra aytıdır. Bu kollektivde şunday bolot da, doğru mu? Bir de kelişmeslik bolot, sebebi sizlerden oşanday, misal için auditoriyada mingdegen kişini sahnada mындай баягы кандай деп койсок, клубтарда отурган жерде бир 500 адам отурса, бирок миллиондогон адам көрөт да. Ошолорду күлдүрүү үчүн ошол универсал командасынын чыгарылышы бир эле биз 10 мүнөт же жарым саатта көрүп койгон передача жакшы чыгып, биз күлүп, жыргап, боорубуз эзилип, көзүбүздөн жашыбыз чыкканга күлүш үчүн ушул баланын каттуулугу жанагылардын шымычыртылып кетпей башка болобу тырышчаактыгы канчалаган 1 ай 2 айлык мээнети жатат, туурабы? Жалпы убакытты айтсаңыз, убакытты чогул, кел, кээде манты жейсиң, кээде курук нан жейсиң, кээде жөн эле без газ суу ичесиң, ошентип атып колдон келишинче мээнетти кылып, кээде акча көп болуп калат, кээде жок болуп калат. Ошолорду басып өтөнөн колдон келишинче элге маанайт кылганга аракет кылып атабыз. Жакшы жаатында саналуу эле кишилер калды да. Элди күлдүрө турганчы. Туура айтасыз. Тамаша токтотулган, азыр көңүлдүү жигиттер деген кетет, жакшы кетет. Ошол жерде жигиттер бар. Анан Бишкектин тамашачылары бардыгы киного өтүп кеткен. Анан колдуларыбыз бар да, анан универсал болду го дейм. Бул эң туура айтасыз. Мен дагы мынабу тааныгандар билсе керек, канча жыл ошо искусствого аралашып жүрдүм. Карып калсаң дагы жөн коюп айткансың деген сөздөрдү комментарийде жазышат. Бул искусство өлбөй турган искусство да. Бунун тармагы көп. Жашы жок. Бирөө комедия менен иш алып барат, бирөө трагедия, драма менен, бирөө жөн эле жашоодон рахат алып жашайт. Кыргыз Республикасында чындыгын айтыш керек, маданият министри сусташып кеттиби? Биздин искусствобуз артта калып кете жаздат да. Азыр жакшы кайра өнүгүп, ошону айтайын, жакшы болуп келатат. Мурда слабый болуп кетчү. Бул деген өтө бир кыйын күнгө калгыдай болду эле. Кинотеатрлар жабылып дегенде, жабылса дагы сус иштеп, азыр мындай жаштарыбыз өнүгүп, киноиндустриясына дейин кол салышып, кол салышып дегенде баягыдай кол кабыш кылышып жакшы иш алып барышат. Буларга чоң рахмат. Ошо бизди искусство кыргыз маданиятыны алдыга сүйрөп, жакшы жеткизип аткандарыңыздар үчүн. Бул келечегибиз жакшы. Мынабу тамашадан сырткары режиссерлукта кылат экенсиз да? Кино тартып, экинчи кино буюрса. Түшүгү оор экен. Катуу. Өтө жаман катуу. Негизи өз кинонун түшүгү катуу. Ооба. Мен түнү команда чогул жок дегенде бир 15-20 киши жүрөсүң да.
Ушундай. Анын 4-5 актер, режиссер, Калганы массовка деген. массовка, звук жазган, метин жасаган, лапушка урган, баардык ошол жерде да. Шофер, майда жинап келип, бирөө суу куюп турган, бирөө чай куюп турган, иши көп. Дейреткүч. Алар тамагындабыз керек деген. 15 кишини завтрак, ужин, обед, завтрак, ужин, обед. Ошто жасап, ошто эмгектенип экенсиз да? Ошто кадамчада, эки жакта барып кел. Тайырбек, мынабы жана башында айтып өттүк, Тайырбек инибиз биздин кадам жайыбыздан касиеттүү кут конгон, кандар чыккан, алгачкы президент чыккан, эң алгачкы жазма акын чыккан Молдонияз атабыздын урпагы болот бул киши. Туура айтам да? Ооба. Кызылкая мына кече жакын, Кызылкая дейм да, Кызылбулак. Кече жакын деле мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар, республикалык деңгээлде Молдонияз атабыздын, бабабыздын 200 жылдык мааракесин өткөзүп алдык. Той болду. Ушул Кызылбулакта жашап калганыңыздан, Кызылбулакта туулуп өскөнүңүздөн канчалык деңгээлде сыймыктанып кетесиз да? Мен өтө көп сыймыктанып кетем, себеп дегенде Кызылбулакта пагода десең пагода, жаратылыш десең жаратылыш, кооздук десең кооздук, өзүңүз айткандай кадамча өзү негизи башкача жерде. Башка жерге алмаштыргыс жерде баттай берсем. Кандар чыккан, Ахат жазбакында чыккан десең айткандай. Молдонияз 200 жылдык той болду. Ошол убакта как раз кино тартып атты эле, мен бара албадым. Барганда ошол жерде элге коштук жамаатына коштук, колдон келишинче кызмат кылмакпыз. Ушундай экен шам. Кино тартып аткан убакыт учур болчу. Жетишип бара алган жокпуз. Кызылбулакка жана тамашачы достор келип кеткенби? Көп келет, келет. Жакшы. Кадам жайга келген сайын эле, концерт коюп келген сайын эле үй жака тамашадан сырткары чыгармачылыкта ырчы болобу, башка болобу, достор бар, агалар бар, туугандар бар. Баардыгы келип бир тийбөнчө. Келип бир кабар ырчылашып. Жатып кеткендери бар арасында. Алдыңызга койгон, келечекке койгон планыңыз кандай? Алдыбызга койгон план чыгармачыл жааттан болсо ошол кыргыз кино индустриясына сонун кинолорду тартып, жыл сайын концерт берип, элдин жүзүнө жылмая тартуулап жүрүп, өзүм үй бүлө семейный максат боюнча ошол ислам динибиздеги 5 фарздын бири ажылык сапарга үй бүлө семейный атыреп туугандар менен барып келүүнү пландап атам, ошондой жүрсө иншалла. Жакшы, насип кылсын. Максатыңызга Кудай жеткизсин. Рахмат, амин. Жакшы экен. Мынабы Ошто иштеп калганыңызда да сыймыктанасызбы? Ошубуз башкача да. Берекелүү шаарда, берекелүү шаар. Ош, мисалы Бишкекте болгон, көп болгонбуз. Россияда, Москвада болуп келдим. Бишкекте, Москвада жүрсөк, мисалы чөнтөгүндө акча жок болсо, ошо ачка калып кетчүдөй эле сезиле бересиң да. Иштеп туруш керек, бир нерсе кылып туруш керек, жеп ичкенге акча чыгарып туруш керек дегендейчи. Мына Ошто акчасы жок деле жүрө бересиң. Билбейм ушундай, Кудай берекени берип койгонбу. Жалпылап айтканда Кыргызстаныбыз ошондой, Ооба. Кыргызстан мына пейзажды жана бир аз мына артыбызда көрүп турасыздар. Ошубуздун талаашты кетип атабыз, талааш деле берекелүү да. Мына кышты күнү да көрсөңүз бир да кар жок. Берекелүүлүгүнү көрсөңүз. Өтө сонун жерлерибиз бар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз мына Ошко чапалакка кире баратабыз. Бизде жумушубуз бар. Тайырбек мына өзүнүн жеке жумуштары болуш керек. Сиз менен бүгүн ушундай бирге көңүлдөш болуп, бир машинеде, бир унааңыз болуп болсун. Ушундай бизди жакшы жеткирип койгонуңузга сизге дагы чоң рахмат. Сиз менен бул дүйнөдө мындай бетме-бет баарлашып, экрандан эле эмес, көрүшүп калганыбызга биз дагы өтө кубанычтабыз. Эми жыйынтыктайлы сиздин өзүңүздүн мынабы инсандык, өзүңүздүн Тайырбектин жалпы кадамжай элиге болгон, жалпы эле мынабы кыргыз элиге болгон каалоо тилегиңизди айтыңыз эми. Биринчиден сизге да рахмат.
опыт ешындай сон итеріп алатынға күндерде өтіп кетеді, бірақ есте қаларлық видеоларда болды деп ойлаймын. Анан қалып тілек жалпы қадам жайлық бір туғандарға, Қырғызстандағы бір туғандарға, шығармашылық топқа, шығармашылық қылып жатқандар, шығармашылығыңыздар игіліктүү болсын, жұмыстап жатқандар ишиңиздер игіліктүү болсын. Бөтен ел, бөтен жерде иштеп жүргөн, эмгектеп жүргөн кыргыз бір туғандарыбыз бар. Сіздерге да тынччылык, аманчылык, Аллага аманат, эсен аман тилеген ой максатыңыздарга жетип, иштеген ишиңиздерден алган акчаңыздар берекелүү болуп, кандай максат тилек менен барган болсоңуздар, ошондой максат тилекке жетип, кайра үй бүлөңүздөргө, Кыргызстанга кадам жайыбызга эсен аман келишиңиздерди Аллах насип кылсын. Мына подтверждение болду. Не дейт элек? Жалпы бир туугандар, алдыга кандай максат койгон болсоңуздар, ошол максатыңыздарга жетиңиздер. Өсүп келе жаткан жаштар, азыр көп жаштарды байкап атабыз, телефондун ичине кирип нар жагына өтүп кетишкен да. Бирөө интернетке видео тартып аткан, бийлеп аткан, интернеттеги түрдүү оюндарды ойноп аткан, жаштар мультфильм көрүп аткан, кичинекей садиктеги балдардан баштап мектепте окуган, уже мектеп бүтөйүн деп калган балдарга чейин ойношуп аткан да. Ошол телефондон алысыраак болгула. Мен айтып атам, биз мектепте окуп жүргөндө телефон жок болчу, сонун эле чоңойгонбуз. Кудайга шүгүр, сонун эле балалыкты өткөргөнбүз. Ошондой эле телефону жок дагы балалыкты сонун өткөрсө болот. Телефондон колдонгула, керектүү маалыматтарды алгыла, керексиз мында оюн, убакыт кетирчү нерселердин ордуна башка пайдалуураак иш кылгыла. Ата-энеге күйүндүү болгула жаштар. Эртең көрүсө чоңойсо силер да ата-эне болосуңар, балам балалуу болгондо билесиң деген улуулардын ушундай сонун сөзү бар. Мына биз уже балалуу болуп билдик, кандай болуп, кандай чоңойгонбуз, ата-эне кандай мээнет кылат бала чоңойтуш үчүн. Ошол мээнетти көргөндөн кийин анан ошону көргөн киши катары силерге айтып атам жаштар. Ошол анан улуулар сиздерге акыл айта албайм. Сиздерде жаранган акылдарды кабыл кылабыз. Катабыз болсо түздөйбүз, оңдойбуз. Сиздерден сонун күч пикирлер болсо, кандай ойлорубуз болсо айтып бериңиздер. Ошону оңдоп түзөгөнгө аракет кылабыз. Анан кыргыз эли үчүн кызмат кылганга дайым даярбыз. Канча ката кетчиликтер менен кеткен болсо кечирим сурайбыз. Жакшы күндөрдө жолугушалы, тойлордо, концерттерде. Кинолордо жолугушалы. Рахмат болуңуздар, аман болуңуздар, үй бүлөлүк бакыт экен, ден соолук. Ден соолук болсо баары болот дейт. Аллах ооматыңыздарды берсин. Рахмат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Кадам жай жаңылыктар YouTube каналынын катталуучулары, 2024 жыл биринчи алгачкы видеобуз ушундай бир позитивдүү, жакшы канал видео менен башталмакчы болду. Барыңыздар, лайк басыңыздар, катталыңыздар. Универсал командасыга ар дайым оомат тилейбиз. Жана Тайырбек инибиздин үй бүлөсүгө бакыт каалайбыз. Ишиңизге ийгилик Тайырбек, албан бардыгыңызга талабыңыздар. Бүтүндөй универсал командасы биздин бир эле Ош Кадам жай эмес, бүтүндөй кыргыз элибизди дүйнөгө таркатып талантыңыздар ташкындай берсин. Бардыгыңыздарды атыңыздар атабасак дагы универсалдын жалпы командасыга салам. Багада салам айтыңыздар деп. Эми ушундай жанагы Тайырбек үкөбүз сөздүн арасында өтө жакшы сөз айтып кетти да, реплика менен бүтүрөйүн. Жылмайып жүрүңүздөр, жылмаюу дагы садака. Бул хадис, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Садаканын эң оңою, эң арзаны, бирок таразыда оорус дейт, бирөөгө жылмайып коюу дагы бул садака. Акчаң жокпу? Акчаң болгондо береттим да, садака кылып, мечит куруп, жана бир эле көпүрүк оңдоп, акчабыз жокпу? Жылмайып жүрөйлүк. Эң жакшы. Маркум устазыбыз Фазылжан кары Ясын уулу айткан эди. Өзбекстанда жашап, ошол устазыбыздын бир жакшы сөзү бар да. Ал киши дагы устаздардан уккан, алымдардын сөзү бар. Тавафу байтул халил кары асанас дейт. Тавафу байтул жалил кары марданас дейт да. Бул фарси тилден которгондо Ибрагим Халилулла курган Алланын байты хажга, мына инибизде хажды ниет кылып атат экен. Ажы сапарга баргандар билет, Кабаны зиярат кылуу дейт. Тавау байтул халил. Оны пайгамбарыбыз бая Ибрагим Халилулла курган байтты дейт. Зиярат кылып келүү оңой дейт да. Акчасы бар адам, мүмкүнчүлүгү бар адам зиярат кылып келе берет дейт. Бардыгынын колдон келет, Алла насип кылганбысы дейт. Бирок
Tavofu Baytul Jalil, Jalil Allah yürekte bolat. Bunu de ziyaret kıluu kavru mardonas, mert adamды koldan gana kelet deydi da. Biroodun köңүлүн aluu kıyınday көрүнөт, бирок эң эле оңой. Денсаулыгың жакшыбы, кандай жакшы отурасыңбы деп амандашып койгон Алланы кабар алган менен тең болот экен да. Эми бардыгыбыз бири-бирибизден 24-жыл бардыгыңыздар урматтуу жылдардан болсун, сыйлуу жылдардан болсун, бири-бирибизди кадырлап, урушкандар жарашып, жарашкандар ынтымакташкандар бир жолу жакшы соонун жашоо өткөзүп, 24-жылды жакшы жашоо баарыбызга насип кылсын. Амин. Кудай насип кылып, мына биз Ордолуу Ош шаарга кирип келдик. Актилек билеби эра? Саламатта болуңуздар, өмүрүңүздөр узун болсун. Кадамжай жаңылыктар YouTube каналын колдоп, универсал командасын колдоп, дуа берип, бардыңыздар жакшы үй бүлөңүздөр менен сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум.